Машалла. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бирден лайк бастырыңыздар. Бүгүн буйруса Бишкектен Совхоз Фрунзе деген айылдан мына ушундай кулундар келиптир, өспүрүм кулундар. Мына ушул жерде келип түшкөн. Азыр бир четине маалымат тап беребиз. Бүгүнкү число. Чыгыңыз. Секин айдап чыгыңыз. Бүгүнкү число 24 декабрь 2024 жыл. Мына жерде азыр канча баш бар экенин байке өзү маалымат тап берет. Айдаңыз, мына акыркы чыккан мына экөө. Булардын баары жогу быйылкы кулундар экен. Канча айлык, каяктан келген, эмне болгон кулундар, бойлорун баары жогун тактап маалымат беребиз. Лайктан бекер эле лайк басып турсаңыздар, сиздерден могон колдоо иретинде. Демеше бүгүн канча баш кулунду көрсөтөбүз? Мына ушулар жөнүндө айтып бериңиз өзүңүз. Бүгүн буйруса мына 27 баш. 27 баш кулундар, 27 баш 4 айдан 6 айга чейинки кулундар. Эркек ургачы. Баары эркек. Баары эркек, а? Бул жака чубата бериңиз, бул. Чубата бериң бери. Айда. Мына ушундай кошкор баш болгондой, карбаты болгондой көрүңүздөр кулундарды ар бирин. Буларды качан алып келдиңиздер Кыргызстанга? Булардын келгенине 1 жума болду. 1 жума, а? 1 жума болду. Баары жакшы, ден соолугуна баары жок. Буттары таза келди, а? Буттары таза келип, кандап алып, каалагандай кашкасы десе кашкасы, торусу десе торусу, моундай шоколад десе шоколад. Жакшы. Эми булар жанагы жеңил эле болобу? Буттары кандай болуп калат эртең чыгмаганда? Булар полтияж, бул жанагындай папактан эмес, булар жеңил, мына Жүндүү эмес, э? Жүндүү эмес. Муну мына жылкыны билген адамдар өздөрү деле мына видеодон эле биртиктеп билсе болот. Айтып берет десеңиз, а? Видеодон бир көргөндө эле, а? Булар полтияж деп коет, булар жанагындай тяжелый веске кирбейт. Булар жүгүрөт жеңил. Өзүн жеңил алып жүргөн жылкылардан да. Буйруса бул ошо аламанга чыга турган аттардан болот, а? Үйрөтсө аламанга бул мемин деген аттарды чыгарса болот. Булардын тарбия керек, жакшы кароо керек. Булардын теги мындай линиясы ал жакта кандай породалар менен аргындаштыргандар булар? Бул жерде эми Абакандан келди. Абакандан. Анан эми теги мынандай, мыналаттын баласы деп эми көрбөгөндөн анчалык породалар жакшы линиянын балдары деп өзүбүз терип келдик да. Баары жогу мына жакшы линиянын экен. Ошондо мына жерде бүт полутяж ошондо аргын болот, аргындары. Орловский менен да башка породалардын аргын, полтяж менен дагы аргын. Эми могул жылкыны түшүнгөн адамдар айтып атам го, мындай карап эле өздөрү баа берип билип алат. Мен алар менен талашпайм. Мына келип көрөт. Бойло булардын ошондо эмеси жаштары 4 айдан 6 айга чейинкилер. 4 айдан 6 айга чейинки кулундар. Мына көп качканы көрүңүздөр туугандар. Кулундардын негизи чоң экен. Бул Кыргызстандын биздин местный кулундарга айырмасы чоң эле болсо керек, а? Местный кулундардан чоң. Бир топ, местный кулундардын ол жердин арасында койсо көрүнбөй калат. Просто мына бардыгы чоң кулундар жүргөнгө мындай чоң көрүнбөшү мүмкүн. Бирок местный кулундарды жөн эле өңөр келет. Мына мисалы мына эң алдыда канча? Мына ушул 6 айлыкпы же 4 айлык? Бул 6 айлык. 6 айлыктары бар, мына эле көрүнүп калат. 4 айлыктары бар, 5 айлыктары бар. Ушу 4 айдан 6 айга чейин да. Мына туугандар көрүңүздөр. Жакшы, баалар деле жөндүү буйруса мындай чөндөккө ылайыктуу эле чыгарабыз. Болду. Ошондо булардын эми азыр примерно ориентировочный бойлору канча? Эми мына так айтпасаңыз дагы эми ориентировочный бойлору канчага барып калат эми булар? Эми бойлору азыр канча чыгат? Бойлорун өлчөп көрбөппүз. Эми эң 40тан жогору го дейм. 140тан жогору, эң чоңу жана эң кичинеси бул жерде бүт эле аралаш экен. Анан точно эң чоң, эң кичинесин азыр мен деле карап айтып берем. Мына кара көк аралаш экен бул жерде, мына көрүңүздөр. Буту колдору көрүп жатасыздар. Мына бак казанда эмне болсо, ложкага ошол нерсе илешет дейт. Мына көрүңүздөр. Бак кандай болгону телефонго ошондой эле түшөт. Келип көрсөңүздөр деле телефондо кандай көрүнсө ошондой эле мына сиздер көрүп жаткандай эле. Бери чубата бериңиз. Бул жерде ошо 27 баш экен да. Жылкылар көрүңүздөр. Азыр жакындан мен аралап дагы баш көздөрүн, буту колдорун тартып коюм, ушул жерде тура берсин. Келгенде канча болду дедиңиз? 1 жума болду. 1 жума, мына 1 жумадан бери ушул Совхоз Фрунзе деген айылда экен. Мына кулундардын бойлору чоң экен. Мына мисалы мына артында ШУ деген номерлер бар экен. Мына кулундардын соорлары, баштары, баш сөөктөр, буту колдору мына өзүңүздөр көрүп жаткандар. Көрүп жатасыздар, мына кандай болсо ошондой кылып мен көрсөтүп берем. Бул жаныбарына.
араларынан жаққандар болсо байкебизге чалыңыздар дагы экрандан номерлерге байланыша бересиздер. Азыр эми бааларын канча миңден канча миңге чейин коет, аларды дагы сурап жеткирип беребиз. Мына көрүңүздөр, кулундардын алдыңкылары мыналар экен. Алдыңкы кулундарына, чоң кулундарына, жерде кашка, жанында көк, мына жерде карагер, жерде эле ошолор негизи чоң кулундар кирет мына. Мына жаныбарлар. Бир жума болуптур келгенине. Алдыларынан да көрсөтөйүн дагы, анан эми баасын айтып жеткиребиз. Жакыныраак келбейм, булардын баштапкы баасы жана эң жогорку баасы ошол жөнүндө айтсаңыз, бааларын кандай кыласыз? Оптомбу же бирденби? Булардын баасы оптумга деле, бирденге деле бар. 100 миңден 150 миңге чейин капчыкка ылайык эле баалар. Тандап алышат, тандап ала берет. 100 миңден 150 миңге чейин. Мына 100 миңден 150 миңге чейин тандаганына жараша экен бул жагы. Содасы бар. Содасы бар, түшүп берет. Жана доставка любой регионго салып жиберип койсо бул жактан, Ооба, салабыз. Доставканы бар жокко тандап, но кулун деп өзүңүздөр айтсаңыздар, бул байкелер өздөрү эле көрсөтүп берет дагы. Анан сал десеңиздер, салып деле жиберет экен. Мына кулунун алдыңкылары, ноолордун бойлору негизи 1.45 плюска да барып калат. Но эки эң чоңдоруна кирип калат окшойт. Менин азыр көз карашымда ушул 2-3 кулун аябай чоң болуп турат да. Эми быйылкы биздин местный кулундар көбүнчө эле бойлору 1.25, 1.28, 1.30 тегерегинде эле, мен деле көп тартып жүрөм. Мына Россиядан келген кулдар, булар акыйкат чоң болот. Азыр элдин баары эле ушундай сапат коюп баштады, чоң жылкыны кармап. 3-4 өзүбүздүн кыргыз жылкыны кармабай, мындай чоң жылкыларды көп кармап баштады. Себеби булар эртең сатканда дагы баасы өйдөрөт жана кулун тукум алса дагы чоң болуп түшүп атат да, ошого элдин баары сапат коюп атат азыр. Байкап көрүңүздөр, видеого лайктан басып, каналга подписка тастап коюңуздар.